Аксы районунда туристтик аймак катары белгилүү болгон Кашка суу айыл аймагында элди таза суу менен камсыздоо долбоору ишке ашты. 3 чакырымга жакын аралыкка суу түтүгү тартылып, Жайык айылындагы 40 кожолуктун коросуна чейин киргизилди. Таза сууну чыгарууга айыл өкмөт тарабынан 210 миң сом каралып, элдин салымы 300 миң сом болгон. Жергиликтүү жашоочулардын айтымында Жайык айылы тоолуу аймак болгондуктан жаан-чачын көп болот. Ал мезгилде жашоочуларга таза суу ичүүдө кыйынчылык жаралат. Булганган сай суусун тундуруп ичүүгө туура келет. Азыр эми ал көйгөй чечилип, тазалоо жайы курулду. Жайкы мезгилде эс алуучулардын маалында бул жерде таза суу менен биз камсыз кылып беребиз. Биздин Кашка суу айыл өкмөтүнүн жайык участкасы бул тоолуу жер болгондуктан жайында бул жерде жаан-чачын аябай көп болот да. Ошондуктан биз таза суу чыгарып, ошол туристтерди күтүүдө, эс алуучуларды күтүүдө жагымдуу жагдай шарт түзүп берүү максатында ошол таза сууду чыгардык. Эс алуучу жайларга келет туристтер. Келгенде аза бүт эле бир эле мен эмес баардыгы эле кыйналат да. Туристтерди келгенде суу жеткизе албайт, немеге түшөт. Чоң суу жакка түшүп, улам жаңыртып алып келип турат. Эми Кудайга шүгүр, мынакей таза суубуз чыгып калды. Малдарыбыз деле бүт ушу жакшы экен да таза суу эшиктин алдынан чыкканчы.